Өлкөнүн каржы институттарынын каражаты, тактап айтканда арзандатылган үстөк пайызы менен насыялар аймактарга бурулду. Өткөн жылы РСК банк, Айыл банк жана Кыргыз Орус өнүгүү фонду тарабынан кепилдик фонддун колдоосу менен жалпы 25 миллиард сомдон ашык кредит жана кепилдик берилген. Башында бул сумманы 20 миллиард сомго жеткирүү максат болчу. Бул көрсөткүч бүгүнкү күндө 25 миллиард сомго жетти. Президент кепилдик фондунун ишмердигине өзүнчө токтолду. Мына кепилдик фонд түзүлгөндөн бери өзү 72 миллион сом менен баштаган бюджеттен каражат берилди. Мына быйыл 3 эсеге көбөйдү, 656 долбоор 755 миллион сомго мына кепилдик берилди. Ошол кепилдик берген негизинде башка коммерциялык өнөктөш банктар аркылуу 3 миллиард сомго жакын мына кредиттерди алганга мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул кепилдик фонддагы мен жана жетекчине ыраазычылык билдирем. Региондорду кыдырып, өз издеп, таап ошондой иштей турган ишкерлерди кепилдик мына бере баштады. Бул багытты дагы улантыш керек. Кепилдик берүүнү дагы региондорго, ишкерлерге бергенди мына көбөйүш керек.